Урматтуу кесиптештер, сиздерди эл аралык мээрбан жана акушер майымдардын майрамы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мээрбан айымдын кесиби бул коомдогу эң пайдалуу жана гумандуу кесиптердин бири. Дээрлик 80% учурларда бейтаптардын ийгиликтүү дарылануусуна жана тез калыбына келүүсү туура кам көрүү менен байланыштуу. Кайсы гана заманда болбосун, мээрбан айымдардын камкордугу, адамгерчиликтүү мамилелери миң сандаган бейтаптардын өмүрүн сактап калгандыгын айтпай кетүүгө болбойт. Медициналык жардам көрсөтүүгө жумшалуучу чыгымдар күн санап өсүү менен саламаттык сактоо системасына бир катар кыйынчылыктарды жаратууда. Мындай кырдаалда дал мына ушул мээрбан айымдар менен акушерлер позитивдүү өзгөрүүлөрдүн негизги күчү болуу менен экономикалык чыгашууларды оптималдаштырып, натыйжалуулугун арттырышууда. Азыркы учурда саламаттык сактоо секторунда жигердүү реформалар жүргүзүлүүдө. Өзгөчө калктын саламаттыгын алдын ала кам көрүү боюнча азыркы учурда дарыгерлердин айыл жергесинде жетишсиздигине байланыштуу медайымдарга дарыгерлердин кээ бир милдеттерин өткөрүп берилүүсү каралып жатат. Ден соолукка кам көрүүдө, калкты дени сак жашоо боюнча окутууда, ооруларды эрте аныктоодо жана нормалдуу кош бойлуулукту, дени сак балдарды, жугуштуу эмес ооруларды алып барууда медайымдын ролу эң зор. Медайымдардын ишин натыйжалуу пайдалануу менен медициналык жардамдын көрсөткүчүн күчөтүп, калктын керектүүлөрүн канааттандыра алабыз. Өз милдеттерди аткаруу менен сиздер муктаж болгондорго оору кесепетин жеңип чыгууга жардам берип келе жатасыздар. Бейтаптардын сакайуусу жана бейкуттугу түздөн түз сиздердин ак ниет деңгээлиңиздерге байланыштуу деп белгилей кетким келет. Ден соолугуңуздар чың болсун. Үгүлөлүк бакбат турмуш, кесиптик албан иликтерге каалайм. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.